Мен бүгүн Казакстандын түштүк борбору болгон Алматы шаарына келдим. Алматы Иле-Ала тоосунун жээгинде жайгашып, өлкөдөгү ири шаарлардын бири болуп саналат. Бул кала 1854-жылы Верный аталышындагы аскердик чеп катары негизделген. Ушундай аталышты 1921-жылга чейин алып жүрөт. Алматы шаары бүгүнкү күндө айланасын кооз табигат курчаган Казакстандын маданий жана соода каржылык борбору болуп эсептелет. Бул жерде өлкөнүн негизги керемет жайлары жайгашкан. Калада түнкү жашоо кымгут өтүп, мында бүткүл дүйнө жүзүнөн туристтер агылып келишет. Шаардын жанында атактуу Чымбулак тоо лыжа курорту менен бийик тоодо орун алган Медео моз аянтчасы жайгашкан. Алматы келген конокторду өзүнүн меймандостугу жана өзгөчө чөйрөсү менен суктандырат. Бүгүн мен эт сатып алуу үчүн базарга эмес, Казакстандын алдыңкы эт өндүрүүчүлөрдүн биринин касапканасына бармакчымын. Мен ушул эттер дүкөн текчелерине жеткенге чейин кандай даярдыктардан өтөрүн дагы көргүм келип жатат. Ошол жерден бүгүн жасай турган тамактарыма керектүү эт ала келем. Бүгүн мен ашканамда этти отко кактап бышырып, даамдуу гамбургер даярдайм. Бирок котлеттин ордуна бүгүн мен эт колдонмокчумун. Учурда мен касапканага келдим. Бул тамактарым үчүн жаңы союлган эттен тандап алмакчымын. Отко какталып бышырылган бүкүл эт бул өтө даамдуу тамак. Ал болгону 10-15 мүнөттүн ичинде бышып, эт кургабастан ширөлүү боюнча калат. Стейк үчүн эт негизи атайын дүкөндөрдө даярдалып сатылат. Буга негизи жаш буканын дал этинен алынган эт колдонулат. Анан албетте эт 21 күн бою атайын ферменттелиши керек. Мунсуз эт бышканда абдан катуу болуп калат. Дагы бир жолу салам достор. Ашканамда бүгүн тамактарды бышырууга гриль менен этти даярдап койдум. Алматы аймагы көптөгөн керемет жайларга бай. Бирок бул жер эт даамдардын мекени деп айтып койсок болот. Улуттук ашкананын даамдарынан алдыда дагы жасаачу күн келет. Бүгүн болсо Алматы этинен стейк менен стейк бургерлерди даярдамакчыбыз. Бул үчүн атайын мындай стейк рыбай сатып алдык. Муну биз таза абада, чокто грилге бышырмакчыбыз. Стейк гамбургерлер үчүн мындай султет сатып алганбыз. Анда ишке киришели. Алгач этти алабыз дагы кол арчы менен ашыкча нымдуулугунан арылтып кургатабыз. Берем салфеточку и удаляем с него всю лишнюю влагу. Да, стейк не должен. Стейк кургак болушу керек. Ошондо гана сырты кытырап, кооз болуп бышат. У нас получилась красивая корочка, или как называют люди, которые занимаются профессиональным приготовлением стейков, запечатать стейк. Кургатып алгандан кийин этке май тамазабыз. Масло вы можете использовать. Бул үчүн каалаган суу майды колдонсоңуздар болот. Бирок анын ашыкча жытын сиңирип албаш үчүн бул тазаланган май болгондугу жакшы. Чем меньше пахнет масло, тем лучше. Эми карамырт сүйкөйбүз. Перец вы можете использовать. Мен этти колум менен жакшылап сүртүп чыкканды жакшы көрөм. Ошондуктан колкап колдонбой жасап жатам. Также я очень люблю руками чувствовать мясо, какое оно мягкое, какое оно нежное. Где у нас соль попала. Этибизди туздап, карамырт кошуп маринадтап койдук. Эми аны кууруш керек болот. Гамбургерлер үчүн биз миньон сулпетин колдонмокчубуз. Бүгүн мен сиздерге бул этти бышырып гамбургерди чогултуунун 4 түрүн көрсөтүп бермекчимин. Анда биринчиси мындай жасалат. Сулпетти алып ортосунан бирдей кылып экиге бөлүп алам. То есть делаю 2 маленьких кусочка. Бирок аягына чейин кеспестен көпөлөктүн канаттары сымал аңтарып ачып коебуз. Гамбургерибиздин ичине ушундай кичинекей стейк салынат. Экинчи ыкма болсо башкача. Мендеги сулпетти бычак менен ургулап жанчып чыгам. Үйүңүздөрдө атайын эт жанчыгыч болсо ошону колдонсоңуздар болот. Если у вас есть дома колотушка, можете отбить колотушкой. Эт өзү жумшак болгондуктан тез эле жанчылууда. Караңыздарчы, бычактын курч эмес тарабы менен дагы жумшарууда. Даже тупой стороной ножа они разрываются. Делаю то же Эми самое. экинчи бетин дагы ушинтип жанчыйбыз.
Это второй вариант. Приступим к Үчүнчү ыкма третьему. үчүн этти Третий. 4 бурчтук түрдө Я майдалап нарежу алабыз. стейк, но не до конца. Нарежу Этибизди его бышырганда сырткы бети кытыраак болуп Мясо күйүп должно кетпеши керек. успеть приготовиться, должна схватиться Ошондуктан стейкти бир аз нежнейшей жанчып алышыбыз керек корочкой, болот. но не подгореть. Для этого я Мындай немного ыкма менен надрезаю, бышырсак гамбургерди жегенде дагы этти наш тиштеп стейк. үзүп алуу оңой болот. Получился вот такой вот цветочек. Ну и, конечно же, это гамбургер. Когда вы будете кушать и кусать его, он легче будет у вас отделяться. И каждый кусочек вы равномерно распределите. И четвертый Эми вариант. 4-чү вариант, биз стейкти бүтүн бойдон бышырабыз. Наш стейк. Не будем с ним ничего делать, а приготовим именно так. Друзья, Достор, всё то кайра же эле самое. этти нымдуулугунан алып кургатып Удаляем алабыз. влагу с наших стейков салфеткой. Масло. Грилде температура Масло нам өтө нужно, жогору болуп, потому что на 350 гриле градустан температура ашат. очень Бул биздин большая. этибизден сырты Она дароо эле повышает кытырап, кабыкча болуп 250 пайда болушуна шарт градусов по түзөт. Цельсию, что нам дает возможность добиться моментальной корочки. Грилдин бир бөлүгүнө Половину чок на салып, гриле экинчи мы тарабын разместим, бош калтырабыз. А вторую половину мы Бул оставим. эмне үчүн керек? Азыр өзүңүздөр көрөсүздөр. Соль, Эми ребят. туз себүү керек. Биз гамбургерибизге туздалган бадыран колдонгондуктан тузду азгана кошуу зарыл. Кара морчту унутпаңыздар. Совершенно немного. Перец. Перец Ал этке дополняет өзгөчө даам берет. шикарную нотку к мясу. Наношу я с одной стороны специи. Также, друзья, Мындан тышкары менде эң мыкты татымал болуп эсептелген кориандр дагы бар. Бирок муну эттин төртөөнө тең эмес, экөөнө гана кошом. Калган экөөнүн үстүнө ар кандай татымалдардан турган кошулмадан себелеп коем. Из различных трав, тут их более 5. Прибиваем. Эми биздин 4 түрлүү эттерибизди грилге салабыз. И отправляем на гриль наши 4 варианта нежнейшего стейка тендерлойн, или как у нас называют, вырезка. Самое Эми время азыр разжечь чокторду угли. күйгүзүү керек. Сделать Бүгүн бизде ак достаточно кайыңдын огня чоктору для колдонулат. приготовления нашего стейка. Прожигать я Мына буду бул мендеги угли, стартер деп аталган шайман менен 10 мүнөттүн ичинде эле оп-оңой чокторду күйгүзүү мүмкүн. Приспособление называется стартер. При помощи него можно с легкостью разжечь угли буквально за 10 минут. Перед тем, как вы Эттерди бышырарга чейин 20 мүнөт мурдараак зарыл болгон чокторду күйгүзүп даярдап алуу зарыл. тем, чтобы разжечь необходимый объем углей. Одной закладки стартера нам хватит для того, чтобы приготовить наш сочный стейк рибай, приготовить филе миньоны, которые мы будем использовать для гамбургеров. Ну что, Мен ребят, отту я күйгүзүү үчүн подготовил кагаз немного даярдап алгам. Ал бумаги, алоонунуп которую күйө я баштады. разжигаю. Эми Моментально чамандыларды она начинает тутандырабыз. гореть. Немного кинул щепок на дно стартера. Она здесь сетчатая. И всё, мы Отубуз күйө разжигаем баштады. наши щепки. Эми 7-10 мүнөттөн кийин Процесс этти розжига бышырууга у нас чок начался. даяр болот. Нам понадобится буквально 7-10 минут для того, чтобы угли полностью прогорели. А за это время я пойду готовить. Ага чейин гарнир үчүн жашылчаларды даярдайын. Аларды дагы биз грилге бышырабыз. Гарнир овощи гриль. Давайте подготовим овощи гриль. Жашылчаларды Овощи өтө гриль майдалап — туроонун это кереги тоже жок. отдельная, очень интересная тема. Их не нужно нарезать мелко. Бүгүн мен кабакча, помидор жана пияз колдоном. Помидор, лук. Если Эгерде любите сиздер перец, болгар калемпирин же используйте баклажан перец, жакшы баклажан, көрсөңүздөр, баклажан. каалооңузга Ребята, жараша аларды деле любые колдонсоңуздар овощи болот. можете использовать любые овощи. Остается неизменным Жашылчаларды только туураганда кесимдер Это 1 сантиметрден способ ичке болбошу керек. Нарезать лучше не менее 1 сантиметра. Если вы будете Жашылчаларды готовить ваши ачык овощи отко на бышыра турган открытом болсоңуздар, огне, алардын они сырты при этом каркылдак болуп, и ичи жумшарып, поджарятся, мыкты и бышат. пропекутся внутри, и останутся хрустящими. В общем, все как нужно для овощей гриль. Нарезаем Кабакчаны наш мына мындай кабачок калың кылып кесип алабыз. вот такими вот толстенькими кусочками. Вот так вот мы Ал эми будем жарить помидорлорду наш мына мындай помидор. кылып бышырабыз. И уже под конец Жумшак мы бөлүктөрүн поместим грилге на аягында щепку салганыбыз жакшы. наши нежнейшие части помидора. Что же Пиязды делать эмне лук? кылабыз? Лук вы Аны можете мындай нарезать тегерекче түрдө вот туурап, такими же болбосо кольцами. бөлүкчөлөргө бөлүп туурасаңыздар деле Либо болот. Поделить на вот такие вот половинки. Посмотрите.
который мы будем тоже доводить на гриле до готовности. Бардыгын туурап алдык. Эми маринаттоо керек. Маринад эң жөнөкөй. Жашылчалардын үстүнө бир аз суу май коюп, даамына жараша туз, мурч кошобуз. Бирок мен жашылчаларды грилге бышырганда дайыма аларга сарымсак кошом. Сарымсакты бычак менен жанчыктырып, эки бөлүккө бөлүп жашылчаларга кошобуз. Сарымсак өзүнүн жыты менен даамын жашылчаларга сиңириши керек. Жакшылап аралаштырып туруп, тыныктырып коебуз. Чокторду караңыздарчы. Чоктор куюп, ысык кыпкызыл болуп калыптыр. Мен башында грилдин бир тарабын бош койбодум беле. Эсиңиздердеби? Грилдин бери жагына этти кызартып, кабыкча пайда болгончо коюп, ошол чогу жок бетине стейк жакшы бышсын үчүн коебуз. Косвенным грилем, а это прямым. Так вот здесь мы будем наш стейк доготавливать. Эми этти бышырууга киришели. Отубуз эң сонун даяр болуптур. Доготавливаете ее именно на той части, где есть жар, но нету прямых углей. Размещаем наш стейк. Эт чыркылдап быша баштады. Анын сырты күйүп кетпес үчүн эч жерге жылбастан карап туруу керек. Этти койгонубузга 20 секунд гана убакыт өткөндө эле сырты кызара баштады. Наша корочка уже схватывается. Жакшы кызартып туруп, анан экинчи бетине которобуз. Караңыздарчы, сырты кандай кыпкызыл болуп пышты. А гамбургеры со стейком из вырезки будут просто неповторимо вкусными. Кстати, у меня подмариновались. Баса, жашылчалар дагы маринатталып болду. Азыр эттерди грилдин чогу жок жерине жылдырып туруп, бошогон жерге жашылчаларды коемун. Освободится пространство под углями. То на эту решетку я помещу наши овощи гриль. Эттерди дагы бир жолу которуп коем. Это дело потом допекаться в зону, где нет углей. Я снова переворачиваю наши стейки. Нарибая корочка просто шикарная. Гамбургерлер үчүн эттерим даяр болду. Эми булардын ичи толук бошуу үчүн грилден өтө ысык эмес бетине жылдырабыз. Эми жашылчаларга кезек келди. Жашылчаларга мен жаңы эле туз кошуп алдым. Анткени алдын ала туздап алсак, алардын соусу чыгып, биз каалагандай даамдуу жана ширелүү болуп пышпай калат. Этияттык менен жашылчаларды отко коебуз. Алар 4-5 мүнөттө эле бышып даяр болот. 4-6 минуты. Достор, сүйрү ашкабактарыбыз, помидор же мисалы калемдирге караганда бир аз көбүрөөк бышышы керек. Андыктан муну дагы эске алуу керек. Главное, чтобы они были гриль, чтобы они были золотистые, красивые. Стейктерим толук даяр болду. Мындай этти бышаары менен дароо жегенге туура эмес. Ичиндеги ширеси тегиз жайылып даамына чыксын үчүн этти 5-6 мүнөткө тыныктырып алуу керек. Этибиз укмуштуудай сонун болду окшойт. Буюрса, анын даамын дагы көрөбүз. Достор, жашылчаларыбыз дагы даяр болду. Азыр аны эт менен аралаштырабыз. Мы это сейчас дело засервируем со стейком. Все, пускай у нас там все догорает. Стейк кызарып укмуш пышты. Азыр муну жашылчалар менен кооздойбуз. Бүгүн биз дагы катыктан соус жасап, курут дагы кошмокчубуз. Мындайды көпчүлүк даам татып көрбөсө керек. Бүгүн мен сиздерге анын кандай жасаларын көрсөтүп берем. Туздуу курут менен ыштын өзгөчө жыты бар. Жашылчалар кошулуп укмуштуудай даам берет. Жашылчаларды кооз көрүнгөндөй кылып түзүү керек. Это максимально красиво и симпатично, аппетитно.
Вот такая вот большая у нас порция, наш лук-лодочка. Пияз менен помидор дагы эң мыкты бышыптыр. Помидорчик. Так вот, друзья, Достор, катык деген бул кычкыл даамы бар айран. продукт, йогурт. Немного Аны наношу жашылчалардын его үстүнө на минтип наши тамчылатып овощи. кошуп алам. Буквально вот такими капельками. Равномерно покрываю. Немного Мындан тышкары перчика. бир аз калемпир жана куруттуу майдалап коебуз. Кефир на мелкой терке. Это блюдо Бул готово. тамагыбыз даяр Теперь мы болду. приступим к Эми приготовлению гамбургерлерди даярдоого гамбургеров. киришебиз. Стейк рыбайды бышыраардан мурда суу май, туз, кара мурч жана башка татымалдардын кошулмасына маринадтап алабыз. Мангал же гриль үчүн чокторду тутандырып туруп, грилдин темирине этти салып, эки бетин кызарганча бышыруу керек. Эми болсо этти грилдин чогу жок тарабына жайгаштырып, толук бышканга чейин кармоо керек. Мен сырты кызаргандан кийин ар бир бетин дагы 2 мүнөттөн бышырып алдым. Жашылчаларды чоң-чоң кесимден туурап алып, суу май менен ар кандай татымалдарга маринадтап, ысык грилге бир аз кызартып алган соң муздаган чоктун үстүнө коюп толук бышырабыз. Жашылчаларды сөзсүз түрдө бышыраардан алдында туздоо керек. Дастарконго коердон мурун катык кошуп, үстүнө курут татымалдарды себелейбиз. Булочки я также Гамбургер разогрел үчүн на нанды дагы мен грилге коюп Помещаю ысытып алам. нижнюю часть Нандын булочек астыңкы бетин тактайга коюп, на доску. үстүнө эң алды менен жашыл салат жалбырактарын салабыз. Листья салата, соленые огурцы, лук. В общем, начинаю наполнять наш гамбургер начинкой. Первым делом Эң положить биринчи кабатта листья сөзсүз салата, түрдө потому салат что если жалбырагы вы болушу нанесете керек. соус, Анткени то соус соус сыйпаганда будет ал впитаться в нанга булочку, сиңип кетип, когда вы будете жеп жатканда кушать, наныбыз будет майдаланып сама. кетпейт. Мы этого не хотим, мы хотим кушать правильные гамбургеры. Далее мы добавляем Эми соус кошобуз. Гамбургер должен Гамбургер быть ширелүү болуш үчүн барбекю Добавим соустан бир аз немного кошобуз. барбекю соуса. Он будет Анын даамы отлично катык менен сочетаться жакшы с айкалышат. Теперь мы нарезаем лук, огурцы, Эми пияз менен добавляем бадыраңды это туурап нанесем тизебиз слой, дагы, потом поместим этти коюп наши туруп, стейки, дагы бир катар сверху жашылчаларды добавим салабыз. очень много лука, Аягында баардыгы нандын много 2-нчи соуса, бөлүгү менен и жабылат. всё это дело булочкой. Бадыраңды мен болжолду Огурцы 2 нарезаю я мм где-то калыңдыкта толщиной 2 кесип алдым. миллиметра. При этом мы Гамбургер почувствуем үчүн кызыл вкус пияз огурца соонун и болот. не пересолим наш гамбургер. Муну меймандарга бергенде кызыл пияз Красный нандын лук четинен бир аз отлично чыгып подходит кооз для көрүнөт. гамбургеров. Когда вы будете угощать Эттерди ваших салгандан гостей, кийин помидорду дагы очень унутуп калбаңыздар. красиво, Гамбургер когда үчүн чоң красный помидор лук тандагаңыздар оң. немножечко выглядывает из-под булочки. Ну что, Ал мына мындай быстро тегерекче сделали, түрүндө теперь кесип алынып, мы эттин үстүнө салынат. помещаем наши стейки. Каждый стейк подготавливался по-разному. Рубленый стейк, отбитый стейк и цельный стейк, с которым мы ничего не делали. Сверху добавляем немного огурцов, помидор, друзья, не забудьте про помидор. Для гамбургера советую выбирать большие помидоры. Помидоры нарезайте вот такими колечками и просто помещайте сверху на котлету, либо в нашем случае на стейк. 4 гамбургера почти Биздин 4 готовы. түр гамбургерибиз даяр болуп калды. Аны экөөнө майдаланган курут менен катык кошуп туруп, үстүн жабабыз. Натертый курт. Наш натуральный йогурт. И закрываем все это дело булочкой. Ну что, друзья, мы Достор, справились. биздин бүгүнкү Сегодня я тамагыбыз показал даяр вам, болду. как можно Бүгүн мен приготовить сиздерге биздин международные атамекендик азыктарды блюда, колдонуп, используя эл аралык наши тамактарды жасоо отечественные ыкмаларын казахстанские көрсөтүп бердим. продукты. Эми Прошу баарыңыздарды всех к дастарконго чакырам. Уйдун сулпетин өзүңүздөр каалагандай кылып жанчып же майдалап туурап даярдап алуу керек. Туздап, кара мурч кошуп, суу май сыйпайбыз. Этти грилге коюп, ар бир бетин 1 мүнөттөн кызартып туруп, муздаган чокко ичи толук бышканга чейин коюп коебуз. Нанды 2ге бөлүп грилге ысытып алсаңыздар болот. Үстүнө жашыл салат жалбырактарын, кесилген жашылчаларды тизип, майонездин ордуна катык колдонобуз. Өзгөчө даам берүү үчүн туздун ордуна курут колдонсо болот. Мындан соң этти салып туруп, үстүн нандын 2-чи бети менен жаап, дастарконго коебуз. Казакстанда эттин даамы өзгөчө. Андан улуттук даамдарды же заманбап ыкмадагы тамактарды жасасаң, укмуштуудай даам берет. Бирок буга ынануу үчүн тамакты өз колуң менен жасап, даам татып көрүү керек. Ошондуктан сиздерди мени менен бирге кулинардык саякатка чыгып, укмуштуудай даамдар менен кооз табиятка суктанууга чакырам. Сиздерди дайыма өз ашканамда көрүүгө кубанычтамын.